Assalamu alaikum жалпы достор. Амансыңарбы? Денсаулыктар жакшыбы? Тияк бияк Facebook, TikTok, YouTube'дан көрүп аткандар, видеону бөлүшүп коюңуздар. Анан туугандар, мен бүгүн ушундай бир кайрылуу кылайын деп чечтим да. Şu Kırgız'da hazır bir ушундай бир өнөкөт пайда болду да, күнөөлүү ким дегенчи, ким сразу эле бир нерсе болсо күнөөлүү издеп баштайбыз да. Ушу өнөкөтүң да уже белгилүү да, ким күнөөлүүнү күнөөлөштү да таап алгансыңар да. Нуркожоевич күнөөлүү да. Айылда уюң туубай калса да Нуркожоевич күнөөлүү да. Жайлоого барып коюң таштан секирип өлүп калса да Нуркожоевич күнөөлүү да. Өткөндө кыйкырып аттыңар, ана мына Токтолдо суу сатыптыр, анан суу калбай калыптыр, анан антиптир, минтиптир, өлдү, шок эле шок деп. YouTube каналдар силер айрыкча. Силер жаратылыштын мыйзамын билесиңерби? Мо азыр Токтол суу сактагычында күндөн күнгө суу көбөйүп атыптыр да, күндөн күнгө суу көбөйүп атыптыр. Эртеңки күнү айткыла, Нуркожоевич сууну ачпай коюп, Токтогулдагы ушунча айылды суу каптаганы коркунучта турат деп ошончо аралай эми. Агада бирөөнү күнөөлүү деп издеп таап чыккыла. Силерде бет деген барбы мындай айткылачы? Негизи эртеңки күнү чын эле суу толуп кетсе, аябай көп болуп. Нар көпүрөнү суу жууп кетсе, Ош Бишкек жолун бириктирип турган. Аны да күнөөлөгүлө. Сууну көп эритип коюптур, анан муздарды көп эритип коюптур деп. Аллах Тааланын кылганын силер кантип адамга күнөөлөйсүңөр? Вот мына силер эмне күнөөлөө айта албайсыңар? Мына мисалычы, Кумтөрдөн канча акча алганын билесиңер, Атамбаевдинчи, уже чыгып атат четиненчи. Ал жерде азыр көп адамдын ысымы чыгат. Билгениң бар, унчуп кое турасың, бетиңди бешкиле кылып. 10 миллион доллар Кумтөрдөн алыптыр дейт. Мен таң калгам да, өткөндө элечи могу Бишкекский городской кеңешке вот Алкаштын баягы немелери барганда мен таң калгам да, булар кайсы акча менен барып атат, атасы түрмөдө жатса деп. Өлүп калдыңар эле го, Садыр Нуркожоевич түрмөдө жатканда мекенчил баратса, ойго кайсы акча менен барып атат мекенчилдер деп. Алдыгы социал-демократтарды неге айта албайсыңар? Кой таштагы үй аресте. Мал мүлкү болсо конфискация болуп атат. Ошондой адам анан кантип барып атат анан? Ошо Кадыр Атамбаев кантип барып атат? Мен ошо Кадыр Атамбаевга таң калып атам. Мен ошо менен эле тең бала экен, эркекче айткандачы, мындай жолугуп деле сүйлөшкүм келет эле ошо киши менен. Өзүн ништак сезип алып тур го мындай. Кайсы акча менен барып атасың? Атаңын урдаган акчасы менен барып атасың. Неде болмок эле башка? Темирлан Султанбеков болсо, өзүнчө эле алды акылдуу, Адахан Мадымаровдун экинчиси ал өзүнчө элечи. Акылдуу, билимдүү, андан башка эч ким эч нерсени билбейт. Только ошо билген адамдай болуп. Мен базар жок Темирлан Султанбековду сыйлачумун, бирок катындай болгон кыялым мен сыйлаган жокмун да. Мен мындай деп мындай сүйлөгөндөчү, тим эле мындай нервиң кайнап кетет, чын ачыгын айткандачы. Кайсы акча менен барып атат? Ошону мага айтып бергилечи, кайсы акча менен барып атат? Бир нерсе десе эле ушу асылганыңар Нуркожоевич. Мен Нуркожоевичти жан тарткым келбейт. Адам баласы ката кетирет, бүт кадам кетирет. Эч кимиң айта албайсың такыбамын деп. Төрт тарабың тең мындай төгөрөк төп келип турат деп эч кимиң айта албайсың. Бардыгыңан ката кетет. Менден да сенден да кетет. Бирок достор, ошол адамды мындай болуш керек да. Сөзсүз эле ката жагын эле издеп, минтип айтып турган дагы бул болбойт. Адамга духтан да берип туруш керек, ачыгын айткандачы. Силер мен таң калам да, мына эл эмес да. Ушул именно ошо колдоочулар, фанатиктер да мен айтышат, сен фанатсың ана мына деп. Жок. Туугандар, мындай болот да, мамлекеттин өнүгүшү үчүн сөзсүз эле фанат болуштун кереги жок. Мен фанат болгон жерим да жок. Биринчиден, экинчиден достор, сиздер айтып атасыздар, мени көбүнчө комментардан сөгөрөт десем, балекетти билесиңби, залекетти билесиңби? Силер эмнени билесиңер? Кыйын билет экенсиңер, анда айтпайсыңар белге. Жашырып жата бербейм, эмне? Өлгөнүңдө кепиниң айтып бересиңби? Же көрдө жатып алып сүйлөнөсүңбү? Билген ачык чындыгыңды айт да коркпостон дүйнө, элдин барына. Силер билесиңер, мен билбейсиңер деп айтпайм, бирок силер коркоксуңар. Ошо мени сөгүп аткандар. Туугандар, кыскасы ушундай достор, келгиле, калыс карайлы. Анан не болсо эле анан келип туруп эле анан Нуркожоевич күнөөлүү, анан Нуркожоевич күнөөлүү, айылда туалетиңде кагазың түгөнүп калса да Нуркожоевич күнөөлүү болуп. Уят да туугандар, уят да. Бир нерсе десең жаман көрөсүңөр. Ошол туугандар,
Менин оюм ушундай. Анан өткөндө достор Кумтөр маселеси башталганда өкүрүп бакырып чыктыңар. Эртең билбейм, эртең да митинг болуп атат, ошол жакта айтат болушуңар керек. Кумтөрдүн акциясы түшүп кетти, анан мына ал жерде кимдин акциясы түшүп кетти? Акционерлердин акциясы түшүп кетти. 30 жыл бою Кыргызстандын канын соргон, ырыскысын жегендердин акциясы түшүп кетти. Сиз менен биздин акциябыз түшкөн жок ал жерде. Мамлекеттин акциясы түшкөн жок ал жерде. Ал жерде ошого 20 миң акционердин немеси түштү, акциясы. Банкрот болмоктон алар өрттөнүп кетсин керек болсо үйлөрү. Силер ошону жалданма кулдары болуп чыкпай эле койгула, суранам. Силер жалданма кул болуп кеттиңиз акыркы учурда элим. 5000 сом берсе, bir gün ökürösün, 2 gün ökürösün. 5000 somун bir gün коротосун, 2 gün коротосун. 3-чү күнү түгөнөт. Мамлекеттин эртең эмне болот? Үйүңдө күтүп аткан балаңдын эртең эмне болот? Балким балаңдын курсагын ошо 5000 менен 1 gün тойгузарсың, 2 gün тойгузарсың. Мейли максимум 1 жума тойгузарсың. Андан кийин немени тойгузасың? Андан көрө Кумтөр элге өтсүн деп жакшы жышан болуп, жакшы инициатива болуп, элге өткөн атканда силер бут тоспогула дей. Хотя ушул бүтүнчүлөр наразы боло бербейчи, макул эмес боло бербей. Хотя ушу Кумтөргө макул болуп койгулачы. Элге өткөн атат. Сөзсүз эле Адак Амадмаров өткөргөндө макул болосуңарбы? Ал чалыңар эмнени чечет ачыгын айтканда? Жаман көрөсүңөр ачыгын айтканда, чындыкты айтса. Анда билет келсиң, билем дегендер болсо, кыйын билет келсин Кумтөр тууралуу, мен балекетти билбейт экен мейли. Айтып чык, духуң жетеби? Жетеби духуң? Айта аласыңбы? Айта албайсың. Сен айтпайсың эч качан. Сен ошого окшогон сырыңды сактап жүрө бересиң. Сен анын айтпай эле кой, барып кепиниң айтып бересиң өлгөнүңдө. Көрүңдө жатып алып айтып бересиң ошону өзүң. Билесиңби? Айт, билбейсиңби? Мындай сүйлөп аткан адамга жөн эле мындай духунан түшүрүп сүйлөп койсом, анан мүт сөгүп койсом, бул сүйлөбөй калат деп ойлой берби? Эртең 15-inde ошо Кумтөр тууралуу акционерлердин баасы түшүп кетти, анан митинг антип кетти деп чыккан болсоңор, ачыгын айтайын, тарынбагыла эч кимиң. Тарынбагыла. Силер ошо окшогон урларды ушунчага чейин колдоо, ушу мамлекет ушунча болду. 30 жыл бою урларды неме болуп атасыңар да, бизде ушул бир өнөкөт бар да, жана чоң өнөкөт бар да. Жердешчилик, анан тууганым эле, анан мунун акеси эле, мунун байкеси эле дегенчи. Мунун байкем эле, анан бул мени жердешим болот, урдаса дагы жердешим болот деп митингке чыга бересиңер. Уруну уру деш керек. Жердешиң болобу, тууганың болобу, байкең болобу, акең болобу, ушул тайкең болобу. Ушу Кытайда бир ушундай закон бар экен эле, урлардын колун кесип салганчы. Бизде ушу коррупционер менен кармалган адамнычы колун кесип салыш керек да, ошондо колу кесик болсо, значит бул коррупционер экен деп уже белгилүү болуп калат да. Ошондой бир закон кабылдаса сонун болмок. Ошол туугандар, анан жөн эле мондай ыркыбызды кетирип, 5000 сомго алданып, эртең митингке чыгып, урлардын акциясын коргоп, чыкпай эле койгула урлардын акцияларын коргоп. Ал жерде ошо Атамбаевдин өзү да болушу мүмкүн. Жогоруда айтып өткөн. Атамбаевдин балдарынын болушу мүмкүн акция. Түшмөктөн өлүп кетсин ачыгын айтканда.